Закия апанын күнү ушул 2 бөлмөлүү батирде өтөт. 65 жашар карыянын эшикке чыгып сейилдөөгө да мүмкүнчүлүгү жок. Жүрөк кан тамыр, кант диабети, остеохондроз, полиотрит. Бул чалдыккан оорулардын чети гана. Закия апа биринчи топтун майыбы. Көп жыл болду ооруганыма. Анан, конечно, кыйын, пенсия аз. Үйүм мына 20 жыл эме жасап элек, ремонт. Анага бир киши кичине мына жардам берсе, мен батамды берип эле сүйүнүп эле калмакмын. Керели кечке үйдө отурган карыя баарлашканды каалайт. Ал акыбалын сурап келген Өнүгүү фондунун өкүлдөрүн кучак жайып тосуп алды. Топчулук ушундай жакшы заманда жашайлы баарыбыз. Турмушубуз оңолсун, жакшылык болсун. Баарыңар аман болгула жаштар. Амин. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата Өнүгүү фонду күн мурунтан даярдана башташкан. Un, май, күрүч, кант жана башка азык-түлүктү сатып алышып, баштыктарга бөлүштүрүп коюшкан. 2 декабрдан тарта Бишкек шаарынын 4 районунда жашаган 400дөн ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга таратышты. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дайыма зарыл мындай продукты питаниялар. Не дегенде алар мүмкүнчүлүгү чектелген деп өзү эле атынан эле айтып турат. Аларга дайыма жардам көрсөтүп турушубуз керек. Я считаю, что политические партии, государства, местные органы власти должны обязательно учитывать условия, чтобы, например, инвалиды могли пользоваться теми же услугами, которые пользуются люди простые. Здравствуйте. 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 Руфина, это вы? Да, это я. Разрешите представиться, мы... Проходите. Ага. Меня зовут Алишер. Ага. Мы от фонда Өнүгүү. Ага. И в честь Дня Всемирного дня инвалидов Ага. хотим вам вручить вот такой от нас небольшой презент. Но у меня инвалидность по зрению, раз. Потом так немножко болею, 2. Ну, вот нога в основном. А так все хорошо, я работаю, в принципе, ни от кого это не зависимо, в общем. Я вам очень благодарна, что вы меня навестили, что вы пришли. Ну, вам огромнейшее большое спасибо. Азык-түлүктү таркатууга жаштар гана эмес, Өнүгүү фондунун жетекчиси белгилүү саясатчы Алишер Мамасалиев да кошо жүрдү. Бирок үйгө чейин таркатуу оңой эмес иш болуп чыкты. Жарандардын дарегин издегени аз келгенсип, айрымдары үйүндө жок болуп чыкса, айрымдарын сөзгө келтирүү жөндөмү талап кылынды. Евгения Сергеевна Бондарцова. Она дома? Она, знаете, это, не дома. Бирок бардык жарандар күтүүсүздөн берилген белекке болгон сүйүн үчүн жашырышкан жок. Мындай кубанычты тартуулаган Өнүгүү фондуна жакшы каалоолорун айтып жатышты. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруу демилгеси Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаевга таандык. Депутаттын максаты ар бир кыргызстандык барчылыкта, молчулукта өмүр сүрүүсүнө шарт түзүү болуп эсептелет. Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбаев Бакыт Эргешевдин ой пикири менен жаралып чыкты. Биз будан мурун алашпасам 1 ай мурун райондук администрациялар кат менен кайрылганбыз. Уюштуруучулар коомдун аз камсыз болгон жарандарына көңүл буруп, маанайын көтөрүү максатын көздөшкөн. Бул болсо Бишкек шаарынын Ленин районуна таандык майыптардын үйү. Мында мүмкүнчүлүгү чектелген 50ге жакын жаран жашайт. Айрымдары көзү көрбөй кыйналса, башкаларынын буту колу иштебейт. Өнүгүү фонду бардыгына чакан белектерин тапшырып, жылуу сөздөрүн айтып кетишти. Ошого биз үйүнө барып, эшигин такылатып ачканда бизди башкача кабыл алышат. Аябай жакшы кабыл алышты. Сүйүнүп, анча-мынча жерде көздөрүнөн жаш чыкканга чейин барды, эч ким кабар албайт. Биз келгенде биринчи келип атасыңар деп сүйүнүштү. Мындай иш-чараларды Өнүгүү фонду биринчи эмес жолу өткөрүп келет. Курманайт, Карылар күнү, Айтор, майрамдык даталарда коомдун аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө гуманитардык жардам көрсөтүлөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бизге керек жана чексиз мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүбүз абзел дешет уюштуруучулар. Я хочу выразить благодарность депутату, что он нам уделил сегодня внимание, и надеюсь, что депутат нас в дальнейшем не оставит без внимания. Внимание кылып турсаңар, биз дагы силерге өнөктөш болчу, эме алып турабыз. Сотрудничать с вами. Очень рады. Огромное спасибо вашему фонду